шаарында эми каралбай калып кеткен шаардын ичинде жолдор мен силерге айтып берейин. Унадырды билесиз, Амир Темур кичи району. Биздин экинчи борбор шаар болсо Ош шаары. Билиңиз керек, сиз ал жака бардыңызбы же барбадыңызбы? 6 базар күндөрү, ашына базар болгон күндөрү берки жолго батпай калды Западныйга. Ош шаарынын бюджети өзү аз билесиз. Ош шаарындагы карасаңар болбой, сиздердин балансыңарда жолдор бар мисалы. Мен сиздерге кайрылып, ошол Жапалак Уна базардын алдын былтыркы жылы кылдырган элек, 2-3 километр. Азыр дагы эле ошол акыбал болуп калды. Чындыгында абдан көйгөйлүү маселе болуп кетти. Себеби ал жерде машиналар көп өтөт, жана ошондой эле цемент завод бар ал жакта. Жолдор талкаланып атат. Ошода көзөмөлгө алсаңыз, жана ошондой эле ошол Жапалактан Ноокат району менен Араван районун бириктирген жол бар. Билсеңиз керек. Жапалактын ичи менен өтөт. Ошол жолду 9 километр 200 метр. Мен кат түрүндө да сизге дагы министриңизге кайрылгам. Ошону сөз түрдө 2023-кө сиздер киргизиңиздер. Эгерде аны киргизбесек, бул эки районду бириктирген жол болуп атат. Экинчиден ошол пробка болгон бүт тыгынды шаардагыны азайтат. Себеби 6 базар күндөрү, ашына базар болгон күндөрү берки жолго батпай калды Западныйга. Ошо Жапалактын ичи менен аралап өтүп атат. Эгерде жолду курбасак, Жапалактын ичиндеги жолду талкалабыз. 2023 сөзсүз кирсин. Жана ошондой эле Учар. Карасу районуна карашы Төлөкөн айыл өкмөтү бар, Учар айылы бар. Учардын эң үстүнкү көчөсүндө канал бар. Билсеңиз керек, сиз ал жака бардыңызбы же барбадыңызбы? Ал жака бул жерден балдар жооп берип койсун. Билгендер барбы ошол шаарын жакшы билгендер? Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Айбек Жапарович. Мен билем, сиз жана жогоруда белгилеп айткандай, Ноокат менен Араван районун бириктирген жолду да билебиз, 9 километр 200-дө. Учар канал жагын дагы билебиз. Ош шаарында эми каралбай калып кеткен шаардын ичинде жолдор мен силерге айтып берейин. Себеби чындыгында жергиликтүү бюджеттен эч кандай жетишпейт, алардын бюджети өзү аз. Ош шаарында Төлөкөндү билесиз, Төлөкөн айылынын Мамакеевке баргансызбы? Барганбыз. Билебиз, барганбыз. Ошол чыгып кетатканда жол бузулган биринчиден. Жолон Мамутов жолу Жолон Мамутов мектебине кетип баратканда, билесизби? Билем. Ошону жолу тротуар менен кылыш керек. Анткени өзүңүз билесиз, шаардагы жайында шаардагы жашоочулардын 90% ошол Мамакеевке барып эс алат. Туурабы? Туура. Ошону тротуары менен жолун бүтүрбөсөңөр 2023 киргизсеңер болбойт. Ал эми көп деле чоң жол эмес. Жана ошондой эле Ош шаарынын ичине караштуу, Ош шаарынын ичинде Унадырды билесиз, Амир Темур кичи району. Билебиз, Ошол жерде дагы биздин 177 көчө бар, 2 километр 450 метр жерди асфальтташ керек. Унадырда. Ушул күнгө чейин каралбай калып кеткен, шагал дагы жок ал жердечи. Эми сиздердин балансыңарда болгондон кийин шаардын ичинде жолдорду карабасаңар болбойт. Биздин экинчи борбор шаар болсо Ош шаары. Ушуларды 2023 жылы сөзсүз түрдө ушул бүтүрүш керек да, киргизип бүтүрүш керек.